Мына дал ушул күнгө чейин бүткүл адамзатынын жашоосу деги эле жер планетасы чоң жарылууга дуушар болуп, бир эмес 4 жолу жок болуп кете жаздап, кылдын учунда калып, аз эле жерден калган эле. Бирок кандайдыр бир кичинекей кереметтин арты менен гана сакталып калгандай, бүткүл адамзатты жана бүткүл жер шарын күкүнгө айландырып, чаңын асманга сапырлаарын аз эле калганда кандай бир кереметтер сактап калганын кызыгып турган болсоңуз, анда мына дал ушул видеону аягына чейин көрүңүз. 2015 жылы Американын ветераны Джон Бронтту конференцияга чакырышып, акыркы жолу дүйнө жок болуп кете жаздагынан айтып берүүсүнө уруксат беришти. Ал кезде 1962 жылдар эле Кариб кризис убагында 28 октябрь күнү болгон. Мына ошондо Уильям Бассет Американын аскердик базасында ядерлик ракеталарды көзөмөлдөп турар эле. Күндөрдүн биринде мына ушул базага чоң башкармадан Россияга, Кытайга жана Кореяга атом бомбасын таштоо буйругу келет. Уильям Бассет так ушул саатта ракеталарды күзөтүп кайтарып турган эле. Бирок мындай буйрукту көрүп, көргөн көзүнө ишенбей маң болуп туруп калды. Мындай болушу мүмкүн эмес эле. Кандайдыр бир катачылыктардан келген буйрукка деп ойлоду. Бирок минтип ойлонуп отурууга аз эле убакыт бар эле. Бассеттин тандоосу жок болгондуктан анын жекесинен терлер куюлуп ага баштады. Себеби дегенде бүткүл дүйнөсүнүн өмүрү анын колунда турат. Эгерде Уильям Бассет макул деген кнопканы басса, анда бүткүл дүйнө жүзү чаң асманга сапырыла, кыргынга айланып жарылат. Мына ушул учурда Уильям Бассеттин чекесинен куюла терлер акты. Буйрукта көрсөтүлгөн ядерликтин деңгээли Defcon 2-ни көрсөтүп турат. Эгерде бул чыныгы коркунучтан сактануу максатында келген буйрук болгондо, анда Defcon 1-ди көргөнүш керек эле. Уильям Бассеттин ою секундасына оңго чачырап турат. Азыр анын колунда бүткүл адамзаттын жашоосу турат. Эгерде ал азыр буйрукту аткарса, мынчалык чоң жарылуудан улам бүткүл планета менен кошо өзү кошо жок болмок. Эгерде ал азыр бул буйрукту аткарбай койсо деле, мынчалык чоң кооптуу угрозанын күчүнөн баары бир жок болмок. Мына Уильямдын оюна дал ушул ойлор кылт этти да, анын калп айтып коюуга мүмкүнчүлүгү болуп турду. Уильям Бассет телефонду алды дагы башкармалыкка чалып, эч кандай буйрук келбегенин айтымыш болуп аткан кезде, башкармалык ага кайрадан радарда көрсөтүлгөндөй кылгыла деп так жана даана буйрук берди. Мына ошондо Уильям Бассет уккан кулагына ишенбей туруп калды. Эмне кылаарын билбей, акырында кул алдындагыларга буйрук берди. Дароо кул алдындагы базага чалды дагы шашылып ядерлик ракеталарды кой берип жибербөөсүн буйрук кылды. Бирок ал базадагы кенже офицер Бассеттин айтканын укпастан жогорку жактан келген буйрукту тезинен аткаруу үчүн ядерлик ракетаны кое берүүгө даярдай баштады. Бассеттин сөзүн укпаган кенже офицер ядерлик ракеталардын баарысын кое берүүгө даярданып аткан кезде Бассет көп ойлонбостон дароо 2 куралчан солдатты кенже офицердин базасына жөнөттү. Эгерде ал мени укпай ракетаны кое бергени жаткан болсо, анда аны дароо атып салгыла деп буйрук кылды. Ал эми өзү кайрадан башкармага чалды дагы бул ядерлик буйруктардын баарысын түпкү тамыры менен анализдеп тактап чыккыла, же болбосо бул буйрукту жок кылгыла деп трубканы коюп салды. Жыйынтыгында башкармалык кайрадан ядерлик программалардын баарысын, коддорунун баарысын тактап карап чыгат дагы чындыгында коддордон ката кеткендигин билишип, бул буйрукту дароо жок кылышат. Мына ошентип бир кишинин жасаган акылмандуулук эрдиги менен бүткүл жер планетасы жок болуп кете жаздап, аз жерден аман сакталып калды. Ал эми бүткүл адамзатты жок кыла турчу бул катаны кенже майор кетирген. Анда ал коддорду жазып атып, ката кетирип алгандыгы аныкталган. А билесиңерби бул кенже майордун кетирген күнөөсү үчүн кандай жазалоо алганын? Болгон эле анын кызматтык даражасын түшүрүп коюшкан. Ал эми Уильям Бассет бул эрдик үчүн ыраазычылык албай эле каза тапкан. Коомчулук элдер бул кишинин жасаган эрдиги жөнүндө каза тапкандан кийин 4 жылдан соң билишкен. Анда месе келгиле, максималдуу лайк басып, кийинки шундуктардын чыгышын тездетели. Ал эми бунусу адан дагы таң калыштуу. Россияда дагы так ушундай эре замат болду. Бул Станислав Петров. Ал дагы жер планетасы жок болуп кете жаздап, кылдын учунда турган жеринен сактап калды. Бирок бул Петровдон тиги Бассеттен айырмачылыгы өкмөт ага ыраазычылык иретинде акчалай сыйлыктарды ыйгарып сыйлашкан. Жыйынтыгында Петров 25 000 евро акчалай сыйлыктарга ээ болбостон, жана башка дагы көптөгөн премияларга ээ болду. Ал эми азыр силер мына дал ушул адам кандайча жана кантип эрдик кылганын көрөсүңөр. Бул иш 1983 жылы 25 сентябрда түн ичинде болгон.
мына ушул учурда кандуу согуш күчөттө турган эле. Мына ушул учурда Петров Россиянын базасында күзөт кызматында ракеталарды көзөмөлдөп турган эле. Күндөрдүн биринде эле ушундай бир кокусунан коркунучтуу жагдай жаргала түштү. Кокусунан Америка ракеталарды Россия тарапка кое берди деген билдирүү жаңырып, ракеталык эскертүүчү сигналдар жана түштү. «101 жана 103 ордуңарга кайткыла. Америкадан чабуул келатат. Ордуңарга кайткыла. Системалык кайтаргыла. 103 прием, аскердик база. Америкадан чабуул, ракеталар кой берилди. 001503. Бизден барыңар өз ордуңарды иштеңерди карагыла. Кабыл алынды. Экинчи ракетаны кой беришти. Экинчи ракета. Жооп кайтаргыла. Катуу ылдамдыкта учуп келе жаткан ракетага жооп кайтарууга даярданып аткан кезде хангыча эле автоматтык радарлардын билдирүүсү бир эмес 5 ядролук бомбасы бар ракеталар учуп келе жатканын көргөзүп калды. Мына ушул кыска секунданын ичинде асманда учуп келе жаткан чабуулга жооп кайтарып сокку жөнөтүү кнопкасын басаардан мурун Петров дароо башкы базага телефон чала калышы керек эле. Ракеталар жакындагандан жакындап келатат, бирок Петров башкармага телефон чалбастан анын оюна кандайдыр бир күмөн саноо кылт эте түштү. Бул жерде бир манден бардай. Шашылбагыла, токтой тургула. Мына ушул кезде Петровдун оюна ушундай суроо туула түштү. Эмне үчүн Америка 5 эле ракета менен чабуул жасады? Эгерде Америка ядролук согушту жарыялаган болсо, бул саналуу ракеталар бүткүл эмес, Россиянын кыпындай да жерин кыйрата албайт да. Петров компьютердеги радарлардын баарысын кылдаттык менен кайрадан карап чыкты. Бирок компьютердеги радарлардын баарысы ракеталардын учуп келе жаткандыгын так жана даана көрсөтүп турат. Азыр Петров ойлонууга вактысы жок эле. Айласы кеткен Петров кызыл трубканы кармаган бойдон тери куюлагып, жүрөгү баттан согуп турду. Себеби эгер ал азыр жооп катары ядролук ракетаны кое берип салса, анда ал ракетаны кайрадан токтотуу мүмкүн эмес эле. Ошондуктан ката кетирүүнүн аркасы бүткүл дүйнөнүн чаңын сапырып, күкүмгө айландырып жок кылат. Мына ушул кезде жараткан Аллах Таала Петровдун жүрөгүнө ушундай чечим кылууну жүрөгүнө салды. Жолдош майор, кызыл телефондо Петров. Акыркы чечимиңди айт. Учуп келаткан ракета жалган экенин тастыктаймын. Радардагы ракеталарды жокко чыгарасыңбы? Ооба, билдирүүлөрдү жокко чыгарам. Эч кандай ракета жок. Мына, дал ушундай абалда Петров өзүнүн жеке чечими менен компьютерлердин жана башкармалыктын эрежесин бузуп, бардык шашылыш билдирүүлөрдү жокко чыгарып салды. Мына бул кылган кылыгы менен Петров чындыгында эле туура иш жасагандай. Себеби Россиянын аскердик базасын каптаган бул чуулгандуу окуядан кийин башкармалык дароо бул иштин изине киришип, ийне жибине чейин иликтеп аныктап чыгышты. Жыйынтыгында чындыгында эле радарлык системалардан катачылык кеткендиги беленди. Көрсө алыстан келе жаткан кооптуу кол салууларды байкап туруучу датчиктер сбой берип калган экен. Датчиктердин минтип иштебей калганынын себеби күндүн жарыгынан энергия алып турчу бул датчиктер космикалык аппараттар бири-бирине тийишип калгандыктан алардын компьютердик программаларынан доо кетип үзгүлтүккө учураган. Бул техникалык бузулуулар аз жерден баарын дүрбөлөңгө салып, бүткүл дүйнө аз жерден жок болуп кете жаздады. Мындан соң системаларды жөн гана кайрадан оңдоп эле койбостон, мындай кокустуктар кайрадан кайталанып кетпеш үчүн автоматташтырылган аппараттардын баарысын жаңылбай так иштөөсүн 2 эсеге көтөрүп күчөтүшкөн. Бул чуулгандуу окуя көпкө чейин калктан жашыруу максатында совершенно секретно кетүүнө киргизилген. Ал эми Петровдун өзүнүн айтымына караганда, ал күнү Петров жумушка чыкмак эмес. Болгону гана эс алмак. Бирок анын ысмендеши бүгүнчө менин ордума чыга турчу деп суранганынан ошол күнү анын ордуна чыгып берген. Бул чуулгандуу учур Петровдун өмүрүндөгү эң оорткандуу ушул учур болгонун айтат. Ошол убакта бир эле минута калган эле. Ошол мүнөттөрдө компьютерде кандай көрсөтүлсө ошондой кылып коюу мен үчүн жеңил эле. Бирок менин илимим бар болгонуна жана терең ойлонуп иш калганыма сүйүнөм. Эгерде менден башка бирөө болгондо дүрбөлөңгө түшүп, өзүн жоготуп коет беле. Мына карагылачы, кээде бир эле адамдын
жасаган эрдиги дүйнө жүзүнө таасирин тийгизет тура. Ал эми Петров бул жасаган акылмандуулук эрдиги менен дүйнөнү аз жерден кырылып кетүүсүнө жол бербей аман алып калды. Албетте, бул да болсо Аллахтын каалоосу менен. Станислав Петров 1939 жылы төрөлүп, 2017 жылы 77 жашында аркы дүйнөгө сапар тарткан. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.